Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бүгүнкү болуп аткан эфир Ак Ордо Айкөл Манаскетчик көчөсүндө 7 бүлөдөн өзүнүн участогу болбосо дагы ошол жерге барып хозяин болуп, Иса аттуу адамдан алдамчылык жолу менен өткөрүп алган документтердин негизинде барып, соттон туура эмес чечимдердин баарын чыгартып, жана Макеев Каныбектин жардамы менен Маликов Аким, Молдобоева Тамаралар аябсыз элдерди ыңгайсыз акыбалга түшүргөнү баардыгы белгилүү. Ошонун негизинде болуп аткан эфир ошол. Молдобоева Тамара, Маликов Акимден Кыргызстанда жабыркаган адамдар аябай көп экен, баардыгыбыз көрдүк. Кудай буйрса, Кудай кааласа, эртең Москвадан келген Молдобоева Тамарага $7000 алдырып койгонун, 2 участок берем деп бир дагы нерсе бербей, алданып жүргөн эже эртең эфирге чыгат. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кайдыгер карабай колуңуздардан келишинче ушул эфирди бөлүшүп, өз оюңуздарды жазып, комментарий калтырып, лайк басып турушуңуздарды өтүнөм. Менин жеке Өмүрбеков Бекзат деген баракчамды блоктоп, булар каалагандай калчап жатышат. Кудай буйрса, Кудай кааласа, блоктон чыга турганыма 23 күн убакыт калды. 23 күнгө чейин элге ачуу чындыкты жеткирип, болгон калыстык сөзүмдү айтып, колуман келишинче аракет кылып, Айкөл Манас көчөсүндөгү Ак Ордо 3дөгү жерде болуп аткан мыйзамсыз ишти акырына чыкканга колуман келишинче аракет кылам. Буга менин күчүм дагы, акылым дагы, деңгээлим дагы, духум да жетет. Бир нерсени баса белгилүү айтып коеюн. Молдобоева Тамара, Маликов Акимдердин үстүнөн мына өзүнүн күйөөсү, гражданский эле күйөөсү, ошолордун үстүнөн моундай азыркы убакытта распискалар чыгып атат. Буну силерге мен окуп бере турган болсом, расписка деп туруп, мен Молдобоева Тамара, Өмүралиева Үпөлдөн $3500 алганым чын деп жазып атат. Жер алып берем деп. Бул жерде убактысы 16.04.2008 жылы. Мынаки бир эме, экөө бир адамдыкы. Бул жерде дагы экинчи дагы распискасын карагыла. Бул жерде дагы экинчи расписка. Расписка Молдобоева Тамара, Өмүралиева Үпөлдөн $3000 алганымды атат. Бул жерде 3000 деп бул жазып койгон, өзү тигилеже айтып атат. Мен $3500 бергем, бирок билбей эле кетип калыпырмын. Көрсө 3500 деп жазбай, 3000 деп жазып коюпур деп айтып атат. Бул менен $7000 наличка алган участок алып берем деп эме кылган. $3000 алдым деп паспорттун сериянын номери 28.04.2008 жылы Молдобоева Тамаранын кол турапына. Машинцанын. Машинца бир убакытта камалып калат. Камалып калган кезде буга ортого түшкөндө адамдар болот. Анан бул жерде Молдобоева Тамара кайра булар монтип туруп, мына биз акчаны кайтарып беребиз деп сот залынан бошонуп кетиш үчүн монтип туруп расписка жазып берип атат. Мындай распискалар, урматтуу кыргыз элим, санай турган болсом сан жок. Анткени менде болгон гана бир 4-5 расписканы көргөзөм. Бул жерде мына $7000 боюнча 23.06.2009 жылы. Бул камалгандан кийин 2009 жылы чыгыш үчүн ушинтип жазып берип атат. Мен сенин $7000 төлөп берем деп. Эртең Үпөл аттуу $7000 алган Үпөл аттуу эженин кызы атайын Москва өлкөсүнөн учуп келген экен. Ошол эже эртең Кудай буйрса, Кудай кааласа, урматтуу кыргыз элим, ушул менин Facebook'тагы баракчаман эфир кылып, YouTube'га чыгарып, булардын чыныгы жүзүн ачканга алар да колдон келишинче аракет кылат. Соклуктан ушул Үпөл аттуу эженин баласы Молдобоева Тамара менен Аким Маликовду Сокулук ровдусунан соттун жанынан ушул жерден көрүп калган экен. Силер менин эжемен $7000 алдыңар эле, ошол акчаны бергиле десе, Маликов Аким айтыпыр. Сен оозуң жаап жүр, сен бизден акча вымогать этип атасың, сени мен каматып жиберем.
мына машинаңа наша аргытып сени түрмөнүн түйүнө чиритем деп ушинтип айтып мынакей. Урматтуу кыргыз элим, Маликов аким Тамара Молдобаевага окшогон аферискалардын айынан калдаган калың эл жабыркап атат. Мыногу жерде эле $7.000 жабыркап атат. Андан кийин $26.000 алган Токмоктогул дагы ушундай распискалар бар. Мыногу жерде бир распискада карагыла. $25.000 деп Асылбек аттуу байкеден распискасын карагыла. Мына Молдобаева Тамара алганын бул өзү жазып берип атат. Бул өзүнүн колу менен жазып берип атат. Мынакей, урматтуу кыргыз элим. Расписка. Кыска нуска окуп коеюн. Расписка Молдобаева Тамара 1961 жылы, паспорт сериянын номери, адрестерине чейин жазылыптыр. Бул Кожомбаева 305, Туңгуч конушунан өзүмө караштуу 154-контурдан 4 участок берем дейт. Ак Ордодон 2 участок берем дейт. $25.000 алып атканын себеби ошол экен. 477-контурдан. Ушинтип, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Молдобаева Тамара, аким Маликовдор калдаган калың элди алдап, ушул убакытка чейин алардын үнү эч бир жерге жетпей келген. Менде дагы эмеле маалыматтар бар. Молдобаева Тамара, Маликов акимдер азыркы убакытта качканга даярданып, бир строительный фирмадан карызга акча сурап аткандагы маалыматтар келди. Мен башында эле айтып кеткем, бул ишти азыркы отурган президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич жана МВД министри Улан Ниязбеков, башкы прокурор Курманкул Токторалиевичтердин бүттүгүнүн көзөмөлүндө аким ушул убакытка чейин элдин баарын кыйнап, адвокаттык жардам берем деп, ар кимди ар кандай бир коркутуп үркүтүп, ар кандай шантаждар жасап келгенин бардыгы белгилүү. Жада калса аким өзүң бир кыргызстандык эле жаран бир эжеге үйлөнүп, экинчи күйөө, ошондо сен экинчи күйөө сол эсептелесиң, биринчи күйөөдөн чыккан экен. Ошого үйлөнүп, азыркы убакытта Ала тоодо жашап аткан особняктагы ошол эжениккенин мен ошонун кызынан уктум. Ошол эжеден бир бала 2000-жылкы туулган бир кызың бар экен. Дагы бир балаң бар экен. Анын полностью бүттүгүн тактап билдим. Ал дагы соттошпогон жери, сен менен оттошпогон жери калбаппыр. Бардык жерге барып, сен мурда укук коргоо органдарында, милиция органында иштегениңе байланыштуу азыркы убакытта адвокаттын сөлөкөтүн кийип алганын айынан ар бир соттордун баарын сатып алып, ал адамды картайтып бүтүрүпсүң. Урматтуу кыргыз элим, акимге окшогон Молдобаева Тамара, аким Маликовго окшогон мошенниктердин үстүнөн жабыркаган жарандар кекиртектен. Булар азыркы убакытта аргасы жок, эмне кылышты билбей качууга камданып атканын да уктум. Ушуларга окшогон акмактардын жүзүн ачып аткан, мага окшогон адамдарга мен арыз жаздым деп телеп алып бир телеканалда сүйлөп атат. Мен силерге окшоп участок сатып, силерге окшоп күчүк аким, сен күчүк күйөө болуп бирөөгө кирип, анын үйүн тартып алган эмесмин. Сага окшоп. Сен ишиң бүтүрүп берем деп сексуалдык ыдык көргөзгөн эмесмин. Сен ошолорду жасагансың. Жада калса жаш кыздарга да сексуалдык ыдык көргөзгөнүң бүттүгүн азыркы убакытта бүттүк сен тууралуу болгон маалыматтардын баарын, болгон фактылардын баарын чогултуп атам. Жакын аралыкта сенин аким Маликов, Молдобаева Тамара, силердин чыныгы жүзүңөрдү ачам. Силер бул жашоодо, бул дүйнөдө басып жүргөнгө 1 грамм укугуңар жок. Силер анткени элди эскен, элди алдаган, карапайым калктын терисин тескери сыйрыган адамдар болуп эсептелесиңер. Силер мошенниктер, мошенницалар, Ак Ордого барып 10 үй бүлөдөн, 7 үй бүлөдөн $10.000 вымогать этип атканыңар, $10.000 төлөп бересиңер деп атканыңар силердин сөзүңөр болчу. Аудиозапистериңер бар. Ошол боюнча
кылмыш жоопкерчилигине тартылып, калдайган калың элдин алдында жооп бересиңер. Силердин бир нерсе отурган болсо, силердин үйүңөрдөн үрүп чыга турган бир итиңер да жок. Бирок калдайган калың элдин бул иш көзөмөлүндө жетүү бүлөгө колуман келишинче, күчүм жетишинче, тухум жетишинче мен колуман келишинче кызмат кылам. Силерде мен интересим жок. Биз Чынарадан Исага участокты алып берип атканыбыз үчүн ушул 7 участокты биз ошонун акысын алып атабыз деп айтканың өзүңдүн аудиозаписиңде тастыктап атат. Жана Исаны 5 ай түрмөгө отургузуп, дагы бир 20-сын алганга аракет кылгансың. Кылмыштуу топтор менен жүргөнсүң. Убагында бандиттер менен жүргөн экенсиңер. Убагында чоң-чоң машиналар менен жүргөн экенсиңер. Ошолордун полностью бүттүгү менде маалыматтар келди. Ал бандиттериңер ким, кандай экен полностью бүттүгүн 100% билем. Жада калса азыркы убакта үйүңдү сатыкка коюп, качканга аракет кылып, жол табып, ар кандай бир иштер жасап атканга чейин бүт маалыматка чейин билем. Кудай буйрса, Кудай кааласа, силердин түйүңөргө мыйзам түрүндө карапайым калктыгы какшатканыңар үчүн мыйзам түрүндө жетем. Мурда ар кимдин сөлөкөтүн кийип, элди кыйнап, элди кордоп, жада калса сексуалдык ыдык көргөзгөнүңөр үчүн Аким Маликов сенен жабыркаган сексуалдык ыдыктан дагы жабыркаган, жестко жабыркаган адамдар бар. Алардын полностью бүттүгү менен азыркы убакта кабарлашып атам. Мен сенин чыныгы жүзүңдү элдин баарына айтып, элдин баарына сенин чыныгы жүзүңдү көргөзүп, мошенница экөөңөртөн көргөзүп, жана укук коргоо органдарынын эмеси менен сот жоопкерчилигине тартыларыңды эч убакта унутпа. Сен ким менен ойношуп атканыңарды, ким менен утуруп атканыңарды, ким менен алышып атканыңарды билбедиңер силер. Мен көчөдө жүргөн бир блогер эмесмин. Мен өмүрүмдө блогерлик жасаган эмесмин. Мен чындыкты чыркыратып айткан, карапайым калкты башка жака бурулуп кетпесин. Азыркы отурган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев кандай бир кордуктар көрүп келген адамдардын бири, Кыргызстан өнүксүн, өссүн, алданбасын деген адамдардын биримин. Азыркы убакытта Атамбаевский, Мадумаровский жана башкалардын бардыгы төңкөрүш жасайбыз деп Токмокто, Бишкекте жана башка жерлерде чогулуштарды өткөрүп атат. Бүткүнөн информациям бар. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, булар күзүндө чоң митинг кылабыз деп атат. Ушуну бир билгиле, көчөгө кыйкырып чыгып аткандардын бардыгы эле элге күйүп, элди сүйүп аткандан чыккан жок. Булар бийликке жетпей калганынан, бийлик менен соодалашып калганынан келип чыгып атат. Азыркы отурган Садыр Жапаровдун кандай иштеп атканын бардыгыбыз көрүп турабыз. Ошон үчүн мына окшоо мошенниктерге, могу окшоо мошенницаларга алданбай, саясий сойкуларга алданбай, Равшанга окшогон колунан коко тыйын келбеген, элге эч нерсе жасабаган, жөн эле азыркы убакта интрига кылып, маалыматтар чыгарып аткан Равшанга окшогон адамдарга ишенбегиле. Саясатчылар бизди 30 жыл көчөгө калтырып келген, дагы дальше калтырат. Урматтуу элим, ошого бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Эртең Кудай буйрса, Кудай кааласа, Молдобаева Тамара боюнча, Аким Маликов боюнча жабыркаган адамдар келип мага түз эфирге катышып берет. Ошол жерде алар болгон чындыгын, болгон ачуу чындыкты айтып, калдайган калың элге жарыялайт. Адан кийин Кудай буйрса, Кудай кааласа, булардын үстүнө мына окшогон азыркы убакта мынакей $25,000, $26,000, $7,000 жана башка $10,000 алгандар аябай көбөйүп кетти. Булардын үстүнөн кекиртектен болду. Бул эле эмес, Маликов Аким мен сен ишиңди чечип берем деп, кыйратып берем, ойротуп берем деп туруп, сексуалдык ыдык көргөзүп, зордоп, кыйнап, үйүнө чакырып, ар кандай бир маселелерди жаратып, ушундай нерселерди кылган экен. Көп адамдарды, алар аябай көп. Алардын баарын кийин ачыктайм. Булардын чыныгы жүзүн ачып, булардын мошенник, мошенница экенин чыныгы жүзүн ачам. От менен ойноду, булар менен до конца көрүшөм. Мен буга окшогон мошенниктерден, мошенницадан коркпойм. Анткени мен аркамда калдайган калың эл бар, үстүмдө бир Кудайым бар. Андан кийин азыркы отурган ажолор дагы кара отуруп турган адамдардын бири эмес. Булар да кордук көрүп, кыйынчылык менен келген инсандардын бири. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардан суранам, өтүнөм. Кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп, өз ой пикириңерди калтыргыла. Мен жеке баракчамда булар жабып атат кайра-кайра. Канчалык жаппасын,
канчалык биздин оозубузду тыйбасын оппозициялар, уурулар, жегичтер өздөрүн жасалма оппозиционер эсептегендер. Бирок элге ачуу чындыкты айтып берем. Молдобаева окшогон, Акимге окшогон адамдардын үстүнөн жабыркагандар монча кайрылып атат. Алар менен Кудай буйрса, Кудай калса, акырына чейин алышам. Аллах Таала баарыбызга күч кубат берсин. Ар кимдин ишиңерге ийгилик. Кээ бир адамдар калп эле кыйын сүйлөп, калп эле кыйкырып, азыркы отурган Садыр Нуркожоевичти жаманаттуу көргөзүп, андан кийин момпоши жеп алгандан кийин унчукпай отуруп калган адамдар бар. Кимдин ким экен, кимдин принциби бар экен, кимдин принциби жок экен, убакыт Кудай буйрса, Кудай кааласа тастыктайт жана далилдейт. Мен эфирден чыктым. Кайдыгер Карабай ушул эфирди группаларга бөлүшкүлө. Акимге окшогон, Тамарага окшогон, Чынарага окшогон адамдар камалыш керек. Алар отуруш керек. Ошону погончондор, соттор. Мынакей. Замирбек Курамаев мырзабызга дагы кайтып кетем. Байкебиз ошол Макеев Каныбек деген сот аткаруучуну токтоосуз кызматтан алышыңызды өтүнөм. Анткени ушуга таянып, ушунун аркасы менен толтура иштер жасап жүргөн Аким Маликов менен Молдобаева Тамаранын кыңыр иштери чыгып атат. Алардын баардыгын Кудай буйрса, Кудай кааласа, келечекте тастыктап, далилдеп, факты менен, далил менен алып чыгып, чыныгы жүзүн ачам. Бул коомчулуктун ишинде. Буларга тыкыр көзөмөл болот деп толук түрдө айта алам. Кудай буйрса, Кудай кааласа, ар кимиңиздердин ишиңиздерге ийгилик. Ютуберлер ютубка чыгарып койгула. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.